Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Скиф дүнүйөсү, скиф цивилизациясы көптөгөн элдерден, уруулардан турган конфедерация болгон. Бирок алардын өзөгүн династиялык топ түзгөн. Алар скиф дүнүйөсүнүн аскер аристократиясы болушкан. Орусиянын Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жана Кыргызстандан Москва шаарына жүк ташуу кызматы, үй тирчилик буюмдары, шаймандар жүктүн кандай гана түрү болбосун, каалаган өлчөмдө, арзан баада, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беришет. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Жалал Абадка, Ошко келип Баткенге да жөнөтүлөт. Так, ошол топтун мүрзөлөрү бүгүн эбегейсиз чоң территориядан табылып жатат. Мүрзөлөр бул жердин ээсинин ким экенин көргөзгөн маркер, демаркациялык белги болгон. Кыргыздар ар дайым жер аныкташканда, талашканда ата журтуң каерде, атаң кайсыл жерге коюлган деп аргумент издешкен. Саян Алтай тоолорунун ар жак бети Енисей, бер жагы Монголия, батыш жагы Чыгыш Казакстан, түштүк жагы Жети суу, азыркы Алматы областынын территориясына, Жамбыл областынын территориясына чейин, Тянь-Шаньдын Кытай тарабындагы Синьцзяндын тоо капталы Алай, Памирге чейин, Алатондун Фергана жагы баары биздин мурунку скифтердин жерлери болгон. Дагы ошол жерлерден биздин ата бабаларыбыздын сөөктөрү чыгып атат. Мүрзөнүн түзүлүшү, структурасы башка элдерде жок, бизге гана тиешелүү. Аларды коюу ырым-жырымдары, ритуалдары кыргызга гана тиешелүү. Кыргызга, алтайлык кыргыздарга тиешелүү. Коңуш элдерде андайлар жок. Кытайдын хроникасыларынан дагы кийинчерээк бул жерде Тянь-Шанда да, Алтай, Енисейде да кыргыздар жашагандыгы кийинчерээк алар жазып чыгышкан. Енисейден, таластан табылган таштарда жазылган рун тамгалары дагы ушул территорияда кыргыздар жашагандыгын, миңдеген жылдардан бери жашагандыгын көргөзүп турат. Эгер ошону божомолдоп эсептей турган болсоң, 2,5–3,5 миллион квадрат метр аян чыгат. Бул бүгүнкү Казакстан менен Өзбекстанды кошкондо дагы чоң территория. Бүгүнкү Кытайдын территориясынын жарымын түзөт. Францияны кошпогондо Евросоюздун территориясы менен барабар. 19-кылымдагы Британ Индиясы деп аталган Индиядан территориясы чоң. Мына ошондой жерди биздин ата бабаларыбыз ээлеп, көчүп, конуп, коргоп, эч кимге бербей жүрүшкөн. Мен өткөндө 3 белги менен ушул кыргыздарга тиешелүү экендигин, скифтерге тиешелүү экенин далилдеген, бүгүн дагы бир далил келтиргим келет. Маркумду узатуу ритуалы канчалык консервативдүү болуп, миңдеген жылдарга сакталса, жер суунун аттары дагы так ошондой эле консервативдүү маркер экен. Алар дагы 1000 жылдарга чейин өзгөрбөйт экен. Эл өзгөрүп көчүп кетсе дагы, тилдер өзгөрсө дагы, жер суунун аты өзгөрбөйт экен. Мисалы, Кызылжар деген жер. Орустар келип, Красный Яр, Красноярск деп коюп койду. Да, сөз алмашты. Бирок маңыз алмашкан жок. Анткени кыргыздар да башка элдер дагы жер суунун атын жөн эле ой келдик бере бербейт. Алар ошол ландшафттын өзгөчөлүгүн карайт. Ландшафттын мүнөзүнө жараша аттарды берет. Суунун өзгөчөлүктөрүнө карайт. Тез аккан сууга өзүнчө, жай аккан сууга өзүнчө, Капчыгайдан өткөн сууга өзүнчө ичке суу, ийри суу, тентек суу, жазы кечүүсү бар жерлерде дагы ошентип берет. Анын суунун тиги динамикасына, түсүнө жараша ак суу, кара суу, кызыл суу деген жерлер бар.
Мына ушул аттар бир эле жерге берилбестен Алтайда да, Енисейде да, Казакстанда да, Кыргызстанда дагы, Синьцзянда дагы, Синьцзянда мына Кызыл суу, Ак суу деген бар. Памирде, Жергеталда дагы Ак суу деген жерлерибиз бар. Тажикстанда 2000ге жакын топономика, гидронимиканын жерлерди мына Рахманов өзгөрттү. Анткени алар биздин тилде айтылып калган экен. Түрк тилинде дейт, кыргыз тилинде айтылган. 2000ге жакын ат өзгөрттү. Бул саясий басым менен. Бирок миңдеген жылдардан бери өзгөрбөй келип аткан да ат өзгөрүлдү. Ошентип жер суунун аттары бул жерлерде бир эл жашагандыгы. Ал эми комплекстүү түрдө жана көп катмардуу далилдер алардын кыргыз экендигин, биздин ата бабаларыбыз скиф экенин далилдеп турат. Мен жана айткандай, жер суу аттарын кыргыздар койгондо, мисалы, тоонун структурасын карап коет, түзүлүшүн карап коет, темир чыккан жерин, көмүр чыккан жерин, май чыккан жерин, мына майлы сай, майлы суу деген жерлер бар. Чүй деген жер Кыргызстанда да бар, Казакстанда да бар, Алтайда да бар. Тоону карап туруп, 2 эмчек, кош эмчек, 3 эмчек, 5 эмчек деген аттар бар. Арчалуу деген, суулуу деген, Сузак дегенге окшогон жерлери бар. База Боргондо Тентек сай дегенге окшогон жайылып аккан жерлери бар. Ичке суу, жазы кечүү деген жерлери бар. Кыргыздар үчүн бул аталыштар кайталанат, баардык жерде кайталанат. Анткени жаратылыш окшош да. Кыргыздар үчүн бул өзүнчө карта. Ошо Алтайдан Алайга келген жолду карап туруп эле, ол Сары Талаа экен, ол Жазы Талаа экен, бул жерде кечүү бар экен. Мына 3 эмчек көрүндү, кош эмчек көрүндү. Мына арчалуу жер экен, арчалуусу, могу Көкбел, Алабел, Ак Талаа деп ушул жер кыртыштарына, өсүмдүктөрүнө, ал жерде жашаган жаныбарларына карап эле картаны окугандай окуп, таап алып, туугандары менен катташып, көчүп, конуп жүрүшкөн. Ал аталыштар бүгүнкү навигаторду алмаштырышкан. Ошондуктан мен айтат элем, ушул аттар азыр баарыбыздын колубузда интернет бар. Картаны, физикалык картаны таап туруп акырында чоңойтуп аталыштарын карасаңар, ушул бүт аталыштар ушул кайталанат. Биздин тилибизде биз түшүнгөн мындай маңызды маанини берген аталыштар болуп чыгат. Мисалы, суунун, жердин атын ошол жердин өзгөчөлүгүнө, мүнөзүнө жараша коет дегенге бир мисал. Көтмалды деген аталыш бар. Аны көлдүк туугандар, балыкчылыктар кээде ардаанышып, андай эмес дейт. Көтмалды бул балыкчы шаарынын аты эмес. Бул ошол жерде агып өткөн дарыя бар, баарыбыз жолдон көрөбүз. Ошонун кечүүсү бар. Ошол кечүүнүн алды, бул мүнөздөмө кечүүнүн алдына берилген мүнөздөмө. Ошол кечүүнүн алды бир кылка эмес, кээ бир жерлер суу жеп, коңул болуп, чуңкур, аң болуп калган жерлер бар. Андан кечүүдө билбей өтүп кетип аткан адамдар атынын тизесинен, белинен суу келсе дагы жана чуңкурга түшкөндө көчөгү сууга тийип калгандан улам Көтмалды деп койгон. Муну биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Урматтуу достор, так ушундай эле дагы бир маркер бар, бул улуттук тамак аш, улуттун кухнясы. Ар бир элдин жүздөгөн, миңдеген жылдардан келип аткан тамак ашы бар, кайталанбайт. Аны даярдоо ыкмасы, технологиясы башкалардыкынан айырмаланат. Аны эмнеден кантип жашагандыгы айырмаланат. Ал тамакка болгон элдин мамилесинен башкалардан айырмаланат. Мен кийин ушул биз айткан, мен жана айткан чөлкөмдө жашаган элдердин бирдей тамак ашына. Тубалыктарда, хакастарда, алтай кишилерде ошоларда бар. Мисалы, кымыз. Аларда да кымыз, бизде да кымыз, казак туугандарда да кымыз.
Мисалы да, бирдей аталган, бирдей даярдалган, анан бирдей сыйга, мааниге ээ болгон тамак аштардын негизинде дагы ушул территорияда миңдеген жылдардан бери бир калк жашап аткандыгын, алардын тили да, жашоо образы да бирдей болгондугун, анан ошондон улам бул жер биздин жер. Мен 6 катмар, бири-бири менен байланышпаган 6 катмардын негизинде бул жер ошол скифтердин жери. Скифтер кыргыздардын ата бабасы. Мына ошол жерде 2,5 миң жылдан бери биз жашап келип атабыз. Ооба, скифтердин составында ар кандай элдер болгон. Бирок алар каякта? Алтайда да, Енисейинде да, Саянында дагы, бул жерде дагы биз кыргыздар жашап атабыз. Да, калгандары болгон, алар башка жака жылышкан. Батышка кеткендери болду, чыгышка кеткендери болду, башка элдерге аралашып, сиңип жок болуп кеткендери болду. Бирок ата журт ээлеп калган биз кара кыргыздар. Кара кыргыз бул. Накта кыргыз, анан улуу кыргыз дегенди билдирет. Көп жылдар бизден бул жерди талашышкан эмес, империялар алмашкан. Бирок кыргыздардын династиясын сыйлашкан, алардын өзүн өзү башкаруу укугун сыйланышкан. Ошентип 4000 жылдан бери биздин ушул салтыбыз, аксакал башкарган династияларыбыз укумдан тукумга калып ушул жерлерди ээлеп башкарып келе жатышат. Кийинкиде мен ушул биздин кухня тамак ашыбызды мисал келтирип далилдегенге аракет кылам. Саламатта болуңуздар.